бул соцсетте көрсөтүлгөн окуялар боюнча биздин Москва шаарындагы миграцияда жүргөн жарандарыбызга болгон маселе боюнча мен маалыматыма ылайык Тышкы иштер министрлиги өзүнүн нотасын берди. Андан сырткары эгер ар бир жарандын биздин жараныбыздын укуктары бузулуп тепселенип атса, ал кайрылуу болсо, биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Ошол эле ички иштер органдары, ошол эле күч органдары, алардын арасында прокуратурада. Мындан сырткары мен белгилеп кетчү нерсе, мен былтыр күз айларында ушул маселе менен барып, башкы прокурор, Россия Федерациясынын башкы прокурору, Адилет, юстиция министри, жогорку соттун өкүлдөрү менен кезигип бул жөнүндө аябай сүйлөшүп келгенбиз. Эч кандай түшүнүксүз мындай маселелер жок. Бизге кандай кайрылуу болбосун, биз өз жараныбызды коргошубуз керек, жана ошого реакциясыз калтырбашыбыз керек да. Сөзсүз түрдө бул тараптан иштер жүргүзүлөт, но тышкы саясатты бүгүнкү күнү Тышкы иштер министрлигине жүктөлгөндүктөн ар бир эле күч органдары өздөрүнүн тияктагы Россиянын коллегаларына кагаз жөнөтө берген тоже туура эмес деп ойлойм, но бул маселе ар дайым контролдо турган маселе да.